Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Баткенде Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалда күйүп кеткен жоголгон документтерди калыбына келтирүү акысыз жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын жарандары чет мамлекеттердин аймактарындагы согуштук аракеттерге жана куралданган кагылышууларга катышса жоопкерчиликке тартылат. Түркиянын Бурса шаарында 7 күн манас айтылат. Баткенде Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалда күйүп кеткен жоголгон документтерди калыбына келтирүү иштеринин жадыбалы түзүлдү. Санариптик өнүктүрүү министрлиги жарандардын документтери акысыз калыбына келтире тургандыгын 21 сентябрда билдирди. Маалыматка караганда Калкты тейлөө борборунун Инфоком мамлекеттик ишканасынын жана Баткен Кадамжай райондорунун калкты каттоо бөлүмүнүн кызматкерлеринен турган мобилдик топ айылдарга барып 1 октябрга чейин тактоо иштерин жүргүзө баштайт. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткен облусунда 14-17 сентябрь күндөрү куралдуу кагылышууда алгачкы эсеп боюнча 364 турак жай жабыркагандыгын кабарлаган. Алардын арасында турак жай, мектеп, балабакча жана башка социалдык мекемелер бар. Талкаланган айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Аны жетектеген министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров азаттыкка комиссия ишин баштап, жаңжалда келтирилген чыгымды эсептеп жатканын билдирген. Кыргызстанда коргонуу жаатында Кыргыз-Түрк ишканасы ачылышы мүмкүн. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев 19 сентябрда коргонуу өнөр жайы агенттигинин жетекчиси Исмаил Демир менен жолуккан. Жолугушуу учурунда коргонуу тармагындагы эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде Кыргызстандын аймагында Кыргыз-Түрк ишканасын ачуу талкууланды деп айтылат маалыматта. Бүгүн Бишкекте жаштарды Германияда жумуш менен камсыздоо келишимине кол коюлду. Кыргызстан Германия кызматташтыгы дагы бир тепкичке бекемделди. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында 2007 жылы Кыргызстан жана Түштүк Кореянын ортосунда жумуш орундары багытында кызматташууга кол коюу болгон. Эми 15 жылдан кийин Бишкек шаарында Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы өкмөттөр аралык кызматташтыкка кол коюлду. Документке Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев жана Германиянын иш менен камсыз кылуу боюнча федералдык агенттигинин эл аралык бөлүмүнүн башчысынын орун басары Михаил Ван де Каммен кол койду. Эгерде бул аракеттер ишке ашып кетсе, кыргызстандыктар Германияга барып, жумушка орношууга мүмкүнчүлүктөр кеңири ачылмакчы. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев буга чейин кыргызстандык жаштар Германияда жумушка орношуп гана тим болбостон, жаңы технологияларды ар кандай өнөрлөрдү үйрөнсө болоорун билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Тойгуналы Абдраимов кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен күнөөлүү деп табылып 2 миллион сом айыппул салынды. Мындай өкүмдү 21 сентябрда Бишкектин 1 май райондук соту чыгарганы расмий кабарланды. Маалыматты Абдраимовдун адвокаты Самарбек Болотбеков азаттыкка ырастады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Абдраимовду быйыл 30 апрелде кармаган. Ал БШКны жетектеп турган учурунда Ысык Атар районунун ЖЭК айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлерин мажбурлап 11,2 гектар таштанды талаасын өзүнө таандык Кайнар ишканасынын карамагына бекер өткөрүп алган деп айыпталган. 1 июлда үй камагына чыгарылган. УКМК муну ал келтирилген зыяндын ордун толтургандыгы менен түшүндүргөн. Элчиликтин 21 сентябрдагы билдирүүсү Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы тарабынан Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөө үчүн контракт түзгөн чет өлкөлүк жарандардын Россиянын жарандыгын жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен алуусун караган мыйзам актыларынын кабыл алынышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги Россия Федерациясынын аймагында убактылуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарына чет мамлекет
мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге жана куралданган кагылышууларга катышуусунда кылмыш жаза жоопкерчилиги белгиленгендигин эскертет. Мындай билдирүүнү Кыргызстандын Россиядагы элчилиги соц тармактагы баракчасына жарыялады. Анда айтылгандай, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге катышкан учурда мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу жазасы каралган. Кыргыз Республикасынын жарандарына кандайдыр бир согуштук аракеттерге катышууга чакыруу келип түшкөн учурда элчилик Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы дипломатиялык өкүлчүлүгүнө токтоосуз кайрылууну өтүнөт. Түркиянын Бурса шаарында 7 күн манас айтылат. Бул тууралуу Кыргыз улуттук манас театрынын директору Азиз Биймырза уулу кабарлады. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулуп жаткан баарын коюп Манаста айт жумалыгы 21 сентябрдан 28 сентябрга чейин Бурса шаарынын Меринас паркында болот. Жумалыкка кыргыз манасчыларынан сырткары Түркиянын, Казакстандын, Венгриянын дагы манас айтуучулары катышат. Кыргыз улуттук манас театрынын бул саамалык долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосу, бир катар уюм бирикмелердин каржылоосу менен уюштурулуп жатат. Айта кетсек, 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 29 сентябрь 2 октябрь аралыгында Түркиянын Стамбул шаарында өтөт. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.